Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Назира Айтбекова: мага тийсе калыңына 3 миллион сом берет элем, бирок мени менен тоодо мал багып. Барына белгилүү болгон актриса Назира Айтбековага Азия News гезитине бир адам сүйүүсүн билдирди. Актриса Назира Айтбекова 3 миллион сомго көйнөк алып бере турган эркектер жок экенин арман кылып Facebook'тагы баракчасына пост жазыптыр. Мага тийсе калыңына 3 миллион сом берет элем, бирок мени менен тоодо мал багып, фермерликте иш кылыш керек. Жашым 47-де, аялымдын көзү өтүп кеткен. Малым тескери жайылып, санаганга да ишеничтүү жан керек экен. Назира мага тийсе жомоктогу жашоону тартуу кылат элем. Телефон номеримди редакцияга калтырып кетем деп билдирген. Маалымат булагы Азия News KG. Тарыхыбыздын башталган 11 жыл болду. Шоу менен актер Актан Рыскелдиев жубайы Феруза экөөнүн баш кошконуна 11 жыл болгонун белгилеп, ага ыраазычылык билдирди. 2008-жылдын 9 декабры болчу. Филармония искусство институтунун студенттери арасында Феруза экөөбүз кыргыз телевидениясынын 50 жылдык мааракесинде мини спектакль көрсөтмөкпүз. Аябай катуу даярданганбыз. Биринчи жолу президенттин алдына чыгып ойнойбуз да. Иши кылса сахна арты ызы чуу. Менде маанай жок. Анткени бир нече күн мурун Феруза менен урушуп кеткем. Ал жүрөт, гримеркада сыр бербей, кантип барып кечирим сурайм, кантип барып көңүлүн алсам я деп мен бушайман. Мээмде миллион сөз жатып атат. Баарын барып алып Ферузанын жалгыз калышын күтүп, же баары батыраак чыгып кетсечи гримеркадан. Иши кылса бир учур таап барып болгонун болгондой айттым. Баарын кайрадан баштайлычы. Мен сенсиз жашай албай калыптырмын деп. Чөнтөктө сокур тыйын жок. Курсакты болсо шамал аралап жүрөт. Кийгеним second hand же атамдын кийимдери. Өзү деле билбейт эмнеге мага алданып, мени сүйүп калганын. Эми деле сүйөт болуш керек. Азыркыга чейин жанымда жүргөнүңө караганда. Менин сырдашым, досум, стилистим, дарыгерим, сынчым, келинчегим, балдарымдын апасы биздин тарыхыбыздын башталганына бүгүн 11 жыл болуптур. Сүйөм сени деп жазды Актан Рыскелдиев. Көрөрмандар жубайларга жакшы каалоо тилектерин арнашып, кыргыздын үлгүлүү үй бүлөсүндө болуп жүрүүгө деген ниеттерди бөлүшүүдө. Эскерте кетсек, Актан Рыскелдиев 1989-жылы 2-июнда Нарын шаарында туулган. Тамашоо программасынын Позитив командасынын капитаны катары таанылган. Жубайы Феруза эки уулун тарбиялашууда. Быйыл кошунанын Тандабай долбоорунун үстүндө иштеп, жакында Эрке Сары аттуу музыкалык оюн зоок долбоорун баштады. Маалымат булагы Заман Чекит KG.